Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Бакай Ата районунун Чоң Алыш айылында жаңы ФАП ачылды. Элет жерине жаш дарыгерлер келди. Кара Буура районунда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетовдун төрагалыгы астында уюштуруу комитетинин кезектеги отуруму болуп өттү. Жыйында уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн катышуусунда биринчи элдик курултайды өткөрүүнүн күн тартиби бекитилип, элдик курултайдын иш регламентинин жана эмблемасынын долбоорлору жактырылды. Жыйындын жүрүшүндө уюштуруу комитети тарабынан 2022 жылдын 9 сентябрында берилген тапшырмага ылайык элдик курултайды даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын планын жана даярдыктар жөнүндө маалымат берилди. Ага ылайык Баткен облусунда 275 жыйын, Жалал Абад облусунда 491, Ысык Көл облусунда 228, Нарын облусунда 376, Талас облусунда 138, Ош облусунда 537, Чүй облусунда 674, Бишкек шаарында 93, жалпы өлкөнүн аймагы боюнча 2839 жыйын өткөрүлгөн. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 5 ноябрында өлкөнүн аймактарында, Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле чет өлкөдөгү мигранттар арасында шайланган делегаттардын арасынан элдик курултайга катышуучу делегаттарга карата жергиликтүү курултайлар болуп өтөт. Аймактардан шайланып келген 1074 делегаттын суроо талаптары, сунуштары жерде калбайт. Элдик курултайда берилген сунуштар каралган маселелердин жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Чечим элдик курултайдын төрагасы тарабынан мамлекеттин бийлик бутактарына, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тийиштүүлүгү боюнча сунуштоо мүнөзүндө жиберилет. Президент дагы, курултайдын концепциясы дагы бул кыргыз мамлекетине президент менен элдин түз баарлашуусу ар бир айылдын өкүлү менен байланышып атат президент. Мурдагыдай дежур залдын жарымын экстер менен чогултуп албайбыз. Ар бир айылдан гарантированно 2 делегат шайланып келип атат. Элет эли өз көйгөйүн өздөрү чечишти. Алсак Бакай Ата районунун Чоң Алыш айылынын тургундары көп жылдан бери медициналык пунктка муктаж болуп келишкен. Муктаждыктарын чечүү үчүн ФАП курууга керектүү каражатты айыл эли өздөрү чогултушкан. Калган каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Жыйынтыгында Чоң Алыш айылынын эли жаңы ФАПтын имаратына ээ болушту. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн Чоң Алыш элинин кубанычында чек жок. Айыл эли ынтымак биримдик менен калктын саламаттыгына кам көрүүчү медициналык пункту ачышты. Алар жарактан чыгып, кароосуз калган имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрүшкөн. Имаратты ремонттон өткөрүүгө жалпы 850 000 сом керектелген. Анын 350 000 сомун айыл эли чогултушкан. Калган 500 000 сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Чоң Алыштын жаштары дем билгени көтөрүп, үймө үй акча чогултушуп, ушул жерди ремонттоп башташкан. Биз жергиликтүү бюджеттен депутаттын колдоосу менен 500 000 сом акча бөлүп бергенбиз. Ошол 500 000 ушул жердин ремонту биздин больницабыз да жардам берди. Больницабыз ушул койкаларды, аппараттарды алып беришти. Эл өздүк да чогулткан акчасы бир 200-300 000 жакын акча чогулган. Жаңы ачылган ФАП заман талабына жооп берет. Мында бейтаптар үчүн керебеттер, медициналык каражаттар, ошондой эле кислороддук концентратор жайгаштырылган. Эске салсак, буга чейин Чоң Алыш айылында ФАП болгон эмес. Элет эли райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып көрүнүшчү. Мындай жагдай дарыгерлер үчүн бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Эми элет эли үчүн саламаттыгына кам көрүү, дарыгерлерге кайрылуу бир топ жеңилдеди. Бул пункттун кызматы биринчи медициналык жардам көрсөтөт. Тияктан атайын ушул Чоң Алыш участкасынын врачы бар. Биринчи ГСУнун составында Мусарова Гайда. Ошого барат, көрүнүшөт, назначение алышат, анан берге келип, ошол врач берген назначенияны медсестрасы алып берет. 6 койка бар. Дневной стационар деп коет, берде 6 койка бар. 2 кислородный концентратор бар.
бир медсестра иштейт. Берге только укол алган эмес, давлениясын өлчөткөнгө келишет. Беременныйлар давлениясын өлчөтүп, вестерин тарттырып. ФАПтын ачылышы аз эмне Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Руслан Жакышев, район акими Алгынбай Имаров катышып, айыл элинин саламаттыгына тиешелүү деңгээлде кам көрүүлөрүн белгилеп, ден соолук сакчыларынын коомдо орду бийик экенин айтты. Аларга качып алып жаткан ФАПыбыз, Ак Жол Т ФАП болсун, ушул жерге сиздер оорубастан алдын ала келип, бир көрүнүп, ушул жерде ден соолук чыгаган жакшылыктын баягы бир ФАП болсун. Эң башкысы элибизде тынчтык болсун. Ушундай биздин бүтүндөй кыргыз элинде, анын ичинде Талас өрөөнүндө, анан эми кичи ушу Бакаятада ушундай иш-чаралар, ийгиликтер көп боло берсин. Иш-чаранын соңунда айылдын инфраструктурасын жакшыртууга жана айыл өкмөттүн социалдык экономикалык тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымдары үчүн бир катар инсандар Бакаята айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каттары менен сыйланышты. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Меманбеков, Бакаята району. Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылына жаш дарыгер келди. Эми элеттеги эл узак жол басып Талас шаарына каттабай, айылдан эле дарыгерлерге кайрыла алышат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна балдар дарыгери жана гинеколог дарыгерлери келип, калк саламаттыгына кам көрө баштады. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Рахат Мукашева ушул жылы Кыргыз-Россия Славян университетинин медицина бөлүмүн аяктады. Билимин мындан ары жогорулатуу үчүн ординатор бөлүмүнө тапшырган. Ординатордук билимин практика түрүндө жогорулатуу максатында Талас облусуна келди. Көпүрө базар айылына келгенине бир гана жума болгонуна карабай, тез эле көнүп кеткенин айтат. Рахат Мукашева менен катар эле акушер-гинеколог Мунайбас Мухаммедова дагы келген. Келген күндөн тартып эле айыл элин кабыл алышып, калк саламаттыгына кам көрө башташты. Врач адиси абдан жетишсиз болгондуктан бизге ушундай сунуш түштү. Студенттерге жакшы бесплатно жилье обещать этишти, зарплата врачтардыкындай дейт. Анан биз ошо опыт алган үчүн дагы ошо элге жардам көргөзөлү деп ушул жакка келип отурабыз. Бул жактан сразу бул жактын коллективи жакшы кабыл алышты. Элдери аябай меймандос, жакшы кабыл алып атышат. Баары жакшы жагып атат. Ормошбек Курамаев Көпүрө базар айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 43 жыл дарыгер болуп эмгектенген. Учурда ардактуу эс алууда. Дарыгерлердин жетишсиздигин жон териси менен сезгендиктен айылга жаш дарыгерлерди алып келүү үчүн көп аракеттен жумшаган. Жаңы келген жаш дарыгерлерди да өз күчү менен алып келген. Жаш дарыгерлерди Ормошбек Курамаев өз үйүнө кабыл алып, бардык керектүү шарттарды түзүп берген. Медакадемияга, саламаттык сактоо министрлигине, жогорку кеңештерге барып каттар таштаган. Бул союз тарагынан бери келген жок да, эч кандай адистер келген жок. Анан энди азыркы мындай акыбалды карасак, элдин саны көбөйдү, оорулардын түрлөрү көбөйүп баратат. Бирок мындай ошого кызмат көрсөтүүчү медицина кызматкерлери кескин түрдө азайып атса. Жаңы келген дарыгерлерди жамаат жылуу кабыл алып, колдоо көрсөтүшүүдө. Акушер-гинеколог, бирөөсү в будущем педиатр. Буюрса 2 күндөн бери иштеп атышат. Настроениялары абдан жакшы. Иштешип кетебиз, үйрөтөбүз, билген нерсебизди деген ойдобуз. Болгон аракетти жасайбыз. Айылга алып калганга аракет кылабыз. Көпүрө базар айылы Талас шаарынан 75 чакырым алыста жайгашкан. Облус борборунан алыска аймакта жайгашкандыктан климаттык шарты суук. Мындан улам бул аймакка жаш кадрлардын келүүсү сейрек көрүнүш. Облустагы дарыгерлердин жетишсиздик көйгөйүн чечүү максатында облус башчысы дарыгер кызга үйлөнгөн мырзаларга акчалай сыйлыктарды берип келет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. 2 ноябрь маданият кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Соңку жылдары бул тармакка да көп көңүл бурулуп, көйгөйлүү маселелери жөнгө салынууда. Алсак кечээ Кара Буура райондук маданият бөлүмүнө заманбап үлгүдөгү музыкалык жабдуулар жана аспаптар тапшырылды. Бул үчүн 550 000 сом каражатты райондун өнүктүрүү фонду бөлүп берген. Сөз кабарчыбызда. Маданияттын мыкты кызматкери Гулира Сыйдалиева сүйүү казалы аталышындагы ырды калктын калың катмарына жеткире ырдап, алардын сый урматына татыктуу болгон өнөр ээси. Кара Буура райондук маданият бөлүмүндө иштеп, аймактагы коомдук иш-чараларга активдүү катышып,
маданиятты өнүктүрүүгө кошкон салымы зор. Маданият тармагында иштеп жаткан өзүмдүн кесиптештеримди куттуктайм. Кесиптик майрамдары куттуу болсун. Бардыгына чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Көп эле ийгиликтер коштолду өткөн жылы. Быйыл 10 жыл болду. Мен сахнага кеч келдим. Кеч келсем да 10 жылда көп ийгиликтерди колуман келишинче маданиятка салымымды кошуп келатам. Ал эми райондун Даткайым шайыр апалар тобунун 56 жаштан 75 жашка чейинки энелери да ар кандай иш-чараларга катышып, жашына карабай улуттук ырларды ырдап келишет. Анын ичинен Бөөсейне Алыбаева болсо, өмүрүнүн 50 жылын дал ушул маданият тармагына арнаган. Өмүр бою маданиятта жүрүп, маданиятсыз билбейм кандай жашоо болот. Бизге бул ар бир концертке чыккан күн өзүнчө майрам. Кудай ден соолук берип, майрамга уланып, өлкөбүздө тынчтык болуп, маданият күнү менен бардык сайыр апаларды, бардык маданият тармагында иштеген кызматкерлерди чын жүрөк, чын дилим менен куттуктайм. Таланттуу өнөр адамдарынын колдоо катары райондун өнүктүрүү фондунан жаңы техникалык каражаттар менен бирге музыкалык аспаптар алынып берилди. Көптөн күткөн заманбап жабдууларды алдык, эми иштеш гана керек дешет маданият ишмерлери. Аппаратуралар эски инструменттер болчу, биз аябай буга чейин кыйналып иштеп келгенбиз. Чынын айтканда пульт жаңы азыркы чыккан выпускта пульт, акыркы бул усилитель дагы жаңы усилитель, ноутбуктарды да жаңы алды, дистанционный микрофондар тоже жаңы, синтезатор, стойка, микрофон, колонка, койчу бүт бизге керектүү инструмент бар жаңы алдык. Кудайым буйруса, эми биз бир гана иштешибиз керек. Кара Буура райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Советбек Жумабаевдин айтымында, маданиятты өнүктүрүү, колдоо багытында быйылкы жылда райондо көп алкылыктуу иштер жасалды. Алардын дагы бири бул Семетей кинотеатрынын оңдолуп пайдаланууга берилүүсү. Анткени буга чейин райондо бир дагы мындай чоң залы менен имарат жок болуп, маданий иш-чараларды өз деңгээлинде өткөрүү мүмкүн болбой келген. 2022-жыл Кара Буура райондук маданият бөлүмү боюнча аябай жемиштүү жыл болду десек жаңылышпайм. 3 бөлүм бар: китепкана, музыкалык мектеп жана маданият үйү. Кудай буйруса бүгүн күндө кесиптик майрамга карата концерт берип атабыз. Жогорку деңгээлде элге ушу маданияттын бар экенин билдирип, Семетейдин ачылуусу менен бирге жаңы имарат, жаңы техника, ананда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы удаа келген бул күндө өнөр адамдары район элине жандуу үн менен отчеттук концерт беришти. Район акими Бектур Сагынбаев маданият ишмерлерин майрамы менен куттуктады. Биз маданият аркылуу өзүбүздүн үрп адатыбызды, ошондой эле каада салтыбызды башка элдерге чагылдырып турат экенбиз. Маданият тармагын колдоо бул мамлекеттин сыймыгы деп айтсам болот да. Мына маданият үйүбүздү 10 миллион сомдого жеткен каражат менен ремонттоп, ушул жаш жеткинчектердин колдонуусуна берип отурабыз. Ал кишиге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирип кетейин. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Кыялжан Узакова да улуттун жүзү болгон маданият кызматкерлеринин кесиптик күнү менен куттуктап, облус башчысы Бакытбек Нарбековдун куттуктоосун жана сыйлыгын тапшырды. Бул күнү ошондой эле обончу аткаруучу Наматбек Накешевка маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси ыйгарылды. Обончу аткаруучу Намат Накешев эргүүлөрүн, обондорун, ушунун бардыгын кийинки мына бизге окшогон адамдарга жеткирип, ушундай жакшы маанай тартуулаган булар сиздерсиздер. Бир да иш-чарабыз сиздердин катышуңуздар өтпөйт. Мына ушуну айтуу менен баарыңыздарды дагы бир ирет бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап, ар дайым жакшылыктын үстүндө жакшы маанай жарчысы болуп эле жаркыраган сахнада өз өнөрүңүздөрдү элиңиздерге тартуулап жүрө бериңиздер. Маданияты болбой эл болбойт. Улутубуздун улуттук өнөрүн, каада салтын аздектеп келе жаткан маданият ишмерлеринин эмгеги зор. Рахат Мишелиева, Калмарат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району.
Маданият элдин материалдык жана рухий байлыгы аталышындагы кароо сынак бүгүн Көгөй айылындагы Маданият үйүндө өттү. Сынакта райондуу маданият кызматкерлеринен куралган 2 топ күч сынашты. Анда негизинен кыргыздын улуттук каада салттарына байланыштуу тапшырмалар берилип, аны маданият ишмерлери жогорку чеберчилик менен аткарышып, көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулашты. Сынакка ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Кыял Жанузакова калыстык кылды. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы жана кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу максатында уюштурулган кароо сынакка маданият кызматкерлери катышты. Алар салтка айлангандай эле саламдашуу менен башташып, кыргыздын алып жазуучуларынын ырларын көркөм окуп, руханий азык тартуулашты. Тил адамга кубанч берет, өмүрдө тил адамды бакыттан жеткирет. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бияк мурас командабызга тияк улуу көч болуп атат. Биз салымды кошуп атабыз. Бүгүн мынакей утабыз. Көчмөндөрчү Кудай буйруса. Жакшы даярдык менен келдик. Бул элдин сөздөр аркылуу тилдин азыктыгын баса берди. Маданият кызматкерлеринен куралган улуу көч жана мурас деген 2 топ болду. Алар ар бир берилген тапшырмаларды жогорку даярдыкта чеберчилик менен аткарышты. Элдин биримдигин бекемдеп, улутуна, динине карабай өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошо турган моунду калыптандыруу негизги максат. Талас райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери бул жерде айылдык китепканачылар, айылдык клуб башчылары, райондук борборлоштурган китепкананын кызматкерлери, райондук дом культуранын маданият үйүнүн кызматкерлери болуп, 2 командага бөлүнүп, ушул азыр конкурс өткөрүп жатабыз. Кыргыз тили боюнча каада салт, кыргызга кандай тиешелүү үрп адаттар болсо ушунун баарын камтыганга аракет кылдык. Ар улуттун маданиятын сактап калууга көмөк көрсөтүп, ошол эле учурда жалпы элди бир туунун алдында бириктирүүнү максат кылган кыргыз жараны концепциясы былтыр ноябрь айында кабыл алынган. 2026 жылга чейин улуттардын биримдигин бекемдей турган ондогон иш-чаралар өткөрүлөт. Бул туурасында сынакка калыстык кылган облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова билдирди. Атайын окуулар, ошо кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруучу адамдар, ошолор менен окуулардан тышкары семинарлар жана ошондой эле атайын иш-чаралар кабыл алынган. Бунун негизинде ар бир райондук маданият бөлүмдөрү эле эмес, башка тийиштүү, ошол эле ЗАГС кызматтары болобу, башка нерселер, башка мамлекеттик тийиштүү мекемелер болобу, алар тарабынан атайын иш-чаралар кабыл алынган. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында китепканаларда да кеңири масштабтагы иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми бүгүн алар маданият ишмерлери менен бирге сынакка катышып, кыргыздын тилин жана дилин, улуттук наркын жана каада салтын өнүктүрүүгө салым кошту. Биздин бул тилибиздин 33 быйылкы 33 жылдыгына карата ошондой эле биздин унутта калып аткан каада салттарыбыз, оюмдар, саймалар, ошолордун баардыгын камтып, биз деген массалык маалыматтык китепканачы деп коет. Биз бир эле китепкана бербейбиз, биз ушундай каада салттарды, унутта алган мурастарды элге жайылтуу, ошол боюнча эле бир эле улуттук каада салт эмес, бизге азыр сан эриптештирүүдөгү иштер өтүп атат. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас району. Бала бакчаларда балдарга тарбия, билим берүү бөбөктөрдүн эң алгачкы турмуштук баскычы болгондуктан аларга таасирдүү тарбия берүү тарбиячылардын негизги милдети. Тарбиячылар алган билимине жана окутуу усулдарына ылайык тынбай эмгектенүүсү зарыл. Бул максатта Бакай Ата районунда бала бакчалар арасында байма-бай тажрыйба алмашуу иш-чаралары уюштурулуп турат. Бул жолу 1 май айылындагы Аскарбек Сапаралиев атындагы бала бакчасында кезектеги семинар болуп өттү. Ору айыл аймагындагы Аскарбек Сапаралиев атындагы бала бакчада жалпы 3 айылдан 85 бала келип тарбияланат. 2019 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Жалпы 21 кызматкер учурда балдарга жаңы багытта сабак берүүнүн үстүндө иштеп келет. Бүгүн да аталган бакчада көз берекеси аталышындагы семинар өзгөчө даярдыкта өткөрүлдү.
Ору айыл аймагындагы Аскарбек Сапаралиев атындагы бала бакчада жалпы 3 айылдан 85 бала келип тарбияланат. 2019 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Жалпы 21 кызматкер учурда балдарга жаңы багытта сабак берүүнүн үстүндө иштеп келет. Бүгүн да аталган бакчада көз берекеси аталышындагы семинар өзгөчө даярдыкта өткөрүлдү. Балдар устунда аябай маанайлар жакшы, ата-энелер дагы аябай ушул балдардын семинарга катышканына кызыктар болуп, ата-энелер да келишти. Анан балдарыбыздын көбүнчө дене тарбия сабактарынан көңүл буруп атабыз. Себеби ушул учурда дене тарбия сабагын өтүп атканда балдардын денеси чымыр болуп, жана мекенди сүйүүгө, патриот болууга үндөп дене тарбия сабактарын уюштурдук. Келген мугалимдер да абдан жакшы кубанышып кетишти, ыраазы болушту. Биздин семинарыбызды жакшы деп баалашты. Семинарда башка бала бакчалардан келген тарбиячылар үчүн аталган бала бакчанын иштөө багыты боюнча жалпы маалымат берилип, катышуучулар бала бакча менен жакындан таанышып чыгышты. Тажрыйба алмашууга жана жаш тарбиячылардын кесипкөйлүгүн арттырууга арналган бул семинардан таасир алгандар эми өздөрү эмгектенген бала бакчаларда жакшы багыттагы иштерди колдонушаарын белгилешип, уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Айрыкча көбүнчө биз бул жака тарбиячыларды алып келебиз. Жаш тарбиячыларды алып келгенге аракет кылабыз көбүнчө. Анткени бул жерде тажрыйба алмашуу болот. Сабак өтүүнүн методикасы, жаңы ыкмалар менен таанышышат, үйрөнүшөт. Ошондой эле балдар менен иштөө жолдорун үйрөнүшөт да. Ушул бүгүнкү семинардан биз жакшы жаңы табылгаларды көрүп көп алатабыз. Бул бала бакчасынын ачылгандыгына көп деле убакыт болгон жок, аз убакыт болсо дагы алдыга жылыштар болгон биз бүгүн көрүп, байкап, сүйүнүп атабыз. Бул бала бакчанын ачылгандыгына аз эле убакыт болсо дагы бүгүнкүдөй көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, көрсөтмө куралдары жасалгасы, ички тышкы көрсөтмөлөр аябай жакшы жасалып, аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атыптыр. Мындан ары дагы ушундай ийгиликтерди каалайбыз. Семинардын жүрүшүндө тарбиячылар атайын темалардын үстүндө даярдалган иштерди көрүшүп, усулдук жаңы кадамдарды жана балдарга таасирлүү болгон көрсөтмө куралдарга да күбө болушуп, өз ара талкуу да жүргүзүштү. Ар бир бала бакчада иштин жаңы нукта жүрүшүнө мына ушундай семинарлардын таасири зор экенин катышуучулар баса белгилешти. Сабак өзүңүздөр көргөндөй эң жогорку деңгээлде болуп атат. Бул жердеги тарбиячылар дагы, жетекчилер да эң мыкты жогорку деңгээлде иш жүргүзүшүп атыптыр. Иштери жакшы. Ушул семинар өткөн бала бакчанын жетекчилерине, кызматчыларына биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Семинар ойдогудай эң жакшы деп бааланды. Белгилей кетсек, Бакай Ата району боюнча жалпы 18 бала бакча бар. Бүгүнкү күндө бул бала бакчалардын баарында жаңы багытта сабак өтүү жана тажрыйба алмашуу боюнча байма-бай семинарлар өтүп келет. Жаркынай Тургунбекова, Байжан Мирбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Президент Садыр Жапаров жаз алды менен жашыл мурас улуттук өнөктүгүн баштап, жерлерде көчөт отургузуу иштери колго алынган. Бүгүнкү күндө күзгү көчөт отургузуу иштери жүрүп жатат. Өнөктүктүн алкагында Талаш шаарындагы номер 2 Раиса Рысакова атындагы орто мектебинин жаңы кошумча окуу корпусунун тегерек четине көчөттөр отургузулду. Бул окуу корпусу жаңы болгондуктан мектептин тегерек четин көрктөндүрүү максатында 35 даана ийне жалбырактуу көчөттөр тигилди. 5 таш жаратылыш паркынын питомнигинен алынып келинген көчөттөр аталган мектептин мугалимдеринин демилгеси менен отургузулду. Мугалимдер өздөрүнүн каражатынан төлөшүп, ушуну алып атабыз. 5000 бар, премия бар. Былтыркы окуу жылын 1-чи орун алганбыз. Ошол премияга 5000 профсоюздан чыгардык дагы, буюрса бүгүн 35 ёлка отургузуп атабыз. Азыркы учурда отургузган аябай ыңгайлуу да, ёлкаларды. Себеп деген азыркы баасы дагы арзаныраак. Көчөттү отургузгандан кийин, мисалы жазында отургузса, күндө сугарып туруш керек. Азыр бир 10 күндөй сугарып, өзүбүздүн биолог мугалимдер карайт. 10 күндөй сугарсак, бул жашынакай өнүп кетет экен.
Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.